Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Бул Бишкек шаары Баят базарында Россиядан келген фуралардын стоянкасы. Прикол в том, что бул жерде мындай болот да. Мигранттар буюм-терин ошоктон эптеп үйгө буюм болуп калсын деп стройкадан, акы бет көчөдөн таап алган нерселерин салат го же. Аютудан сатып алып салса, ушул жерде налоговый деген турат экен. Ар бир холодильникти кандай холодильник, жаңы эскиби деп текшерип да. Бул Садыр менен Ташиндин бийлиги ушул мигранттарга иштеп калган окшойт походу. Түшүнүксүз болуп атат да. Таныш билишчилик акы берки дегендейчи. В общем, одним словом айтканда ушу мындай бушту нерселерге да налог киргизип коюптур да. Кандай болуп калды бул? Москвадан жүк салганда ошону айтып койсоңор, бир жаңы нерсе салсаңар налог менен алып чыгып кетесиңер. Налогу бар, взятка бериш керек деп айтып коюңуздар. Москвада фура мингендер эптеп эле ошактан 2 рубль акчасын алып сала берип бияка келгенде проблема болот экен, дагы элечи.